Моголго көнүптүр, ошон үчүн бизге жакшы көнүп кетти. Бир аз болсо дагы жаратылышка бир салым болгондой болот. Киргенде көрдүм, бүтүп кетет. Ача туяктуулар түркүмүндөгү келбети келишимдүү бул жаныбар жейрен деп аталат. Бүгүнкү күндө жейрен Кыргызстандын аймагында таптакыр жоголуп кеткен түр катары кызыл китепке киргизилген. Ысык көлдүн Тоң районундагы Туз көлдүн аймагына жакын жердеги Атайын корукта учурда 32 баш жейрен багылууда. Талапбек Акматов дал ушул жайда жейрендердин жемин камдап, камкордук кылат. Мен постоянно сүйтүп калдырат, салдыратып коем да анан жемге карап булар чуркап келишет. Жем салган атканымды билишет да. Дегенде алыстан бери уже укту уже келе атышат. 2 мал тойт салып, 2 мал жем беребиз, сабиз турап, жемге аралаштырып, сабизин кошо беребиз. Тижерге куюп эме кылып койгондо келип ичип кетип турушат. Сууну деле көп эме кылышпайт булар. Мындагы жейрендердин алгачкылары Өзбекстандан 2021 жылы, калганы 22 жылы Аргали фондунун демилгеси менен алынып келинген. Аталган фонд өлкөнүн био түрдүүлүгүн сактоо үчүн түзүлүп, Бириккен Улуттар уюмунун Атайын гранттарына ээ болгон. Биринчи келгендеги корук кичинекейирээк корук, жаңы келгенде көндүрүш үчүн ошону салып, ошонун ичинде бакканбыз. Анан биягына кой берип, азыр бүт эле ачык чоң пойлага кой бергенбиз баарын тең. Биринчи келгендерин биякка коюп 2 жыл алып келди да, биринчи поток алып келгенин көндүрдүк. Андан кийин дагы келди, аны кайра дагы ушул жерге багып көндүрүп, анан быйыл бүт баарын тең ачып, баарын кошуп кой бердик. Жаныбардын денеси кум сыяктуу боз түстө болуп, чөлдүү жана жарым чөлдүү аймактарда жашайт. 19-кылымдын башында Нарын областынан башка өлкөнүн бардык аймактарында кездешкен. 60-жылдары алардын саны кыскарып олтуруп, Баткен менен көлдө гана калган. Кийин мал чарбанын өнүгүшү, браконьерлердин аеосуз иштеринин натыйжасынан улам өлкөдөн дээрлик жок болуп кеткен. Булар балдарын биринчи төлдөгөн кезде катып салат экен. Өздөрү башка жакта оттоп жүрө берет экен. Анан мал келеби өзлөрүнүн эмеси бар экен, чуркап келип туруп баласын эмизет экен. Баласы ээчип, артынан ээчи баштаганда эле кайра баласынан качып кетет экен. Баласы ошол жерде эле кайра жашынып жатып калат экен. Бир 3-4 күн бир жумага жетпейт экен, эми 3-4 күндөн кийин уже баласы деле энеси менен кошо чуркап тең эле жарышып калат экен. Долбоорго ылайык мындагы жейрендердин саны 100гө чамалап калганда, алардын айрымдары жаратылышка кое берилип турат. Ал эми калганы кайрадан атайын багууда көбөйтүлүп, кийин да жаратылышка жайылтуу каралган. Жалгыз ушу тоңдо өстүрүлүп атат болчу. Кыргызстан боюнча анан муну эми көбөйтүп алсак, буюрса жаратылышка кое берсек, бир аз болсо дагы жаратылышка бир салым болгондой болот да. Жаратылыштын кооздугу кичине болсо да кооздолот дегендеги үмүтүбүз бар. Анан ошого жеткизебиз деген эмелер менен биздин эмелер ушу аракет кылып атышат да. Мен өзүм деле ушу жерге келип калганыма, мен деле мындай жандыкты көп деле көргөн эмеспиз да. Анан кийин эле ушул жерге келгени мен өзүм кызыгып, өзүм эме болуп калып эле ушул жерде анан ушуларды багып жүрүп атам. Талапбек Акматов аталган корукка эң алгачкы жейрендер келген күндөн тартып ушул жайда иштеп келет. Мындан улам ал жейрендерди багуу өзүнчө эрмек экенин айтат. Мындан сырткары жаныбарлардын айрымдары каарманыбызды дээрлик таанып деле бүткөн. Соска берип атып көнүп алыптыр да. Биз соска чуркап келчи да тияктан бери. Анан соскасын жана жанталаш эм алып кетчи кайра. Анан эми соска эмбей калды. Болбой эле бизге келе берет. Колго көнгөн эме. Буга быйылкы эле май айында туулган эме да. Майда төрөлгөн. Эде кыдырам да. Артыма нечип алат. Ошо пойланын баарын кыдырып келгичекти. Мен артымда жүрөм.